Салам мен сүйүктүү досторум, сиздер менен мен Дарья Батырханова. Бүгүн сиздерге дал ушул майрамдык смоки айс макияжын жасалуу жолдорун көрсөтүп бермекчимин. Эгерде сиздерге макияж кызык болсо, анда менен чогуу калыңыздар. Деги эле смоки айс макияжы бул көзүндө сурмасы жок айымдар үчүн эң туура келүүчү макияждардын бири болуп саналат. Албетте биз макияж жасаганга чейин бетин демакияж жасап алабыз, тазалап алабыз. Бетибиз нымдуу болуп туруу үчүн Фаберликтин легендарлуу кислород аттуу спрейин колдонуп нымдап алабыз. Андан соң тоналка узакка чейин кармалуу үчүн атайын праймер коёбуз. Праймер бул бизге туруктуу макияжды камсыз кылып берүүчү каражат болуп эсептелинет. Мен учурумда тоналка Manly Pro, консилер Catrice, мунун баардыгын коюп алган соң, жакшыраак сиңдиртип алган соң, биз атайын фиксация кылуу максатында Manly Pro'нун транспаранттуу упасын колдонобуз. Транспаранттуу упа түсү жок болот жана билинер билинбес болот. Мунун баардыгын биз жыйынтыгын транспаранттуу упанын жардамы менен баардыгын фиксациялап жатабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андан соң биз бетибизди контурлоого өтсөк болот. Бетибиздин коррекциясын атайын билинер билинбеген аябай жеңил коюлуучу бронзер менен контурлап жатабыз. Сөзсүз түрдө өзүнүн бетин контурлоодо өзүнүн жолдору бар. Кайсы жерлерди контурлоо боюнча мына видеодон деле көрсөңүздөр болот. Деги эле сиздерге кызык болсо, атайын контурлоо, коррекциялоо боюнча мен сиздерге видео тартып көрсөтүп беришим мүмкүн. Ал үчүн албетте сиздер ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Деги эле макияжга тиешелүү суроолоруңуздар да болсо жазыңыздар. Мен эгерде комментарийде жооп жаза албасам дагы сиздерге сөзсүз видео жооп тартамын. Мынакей достор, азыр мен мурдун бир сыйра кырдач болуш үчүн дагы контурлап жатамын. Мурдун контурлаганда дагы биз каштан ылдый тартып түшүрүшүбүз керек болот жана жакшыраак жайып салышыбыз керек болот. Мурундун эки жагынын контурунун аралыгы 3 мм-ден 5 мм чейин болуусу зарыл. Мынакей достор, биз кашка өттүк. Колумдагы аябай керемет кашка арналган палетта Manly Pro'нуку. Пигментациясы чынында жогорку деңгээлде. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Атайын кыйгач кыркылган кистин жардамы менен коебуз. Орусча айтканда скошенная кисточка. Достор, бизде амбре эффектisi болуш үчүн биз кашыбыздын башталыш жагына боек деле тийгизбейбиз. Жөн гана кисточкада ашып калган боектун жардамы менен тийгизбестен боеп коебуз. Кашыбыздын уч жагын болсо биз көбүрөөк карамтылуураак боейбиз. Жана өзүңүздөр байкагандай эле мен сиздерге башында айтып кеттим, пигментациясы жогорку деңгээлде деп. Ошондуктан биз көбүнчө кашыбыздын эки жагын контурун кистин жардамы менен чийип алгандан кийин биз ошо контурдан ашкан боек менен гана кашыбыздын ичин толтуруп алабыз жана жакшыраак жайып чыгабыз. Биз боек менен боеп алгандан кийин кашыбызды бир ирет тарак менен, атайын тарак менен тарап коебуз. Достор, эгерде сиздер буга чейинки менин видеолорумду көргөн болсоңуздар билесиздер, албетте биздин кашыбыз даама сонун көрүнүп туруш үчүн биз консилер иштетебиз. Мен коюп жаткан консилер бул менин фаворитиме айланып калган консилерлердин бири Catrice. Консилерди болсо атайын жалпайган синтетикалык таклон кисточкасынын жардамы менен жайып алабыз. Мен учурумдагы кисточка бул Фаберликтин кисточкасы. Эгерде каш жасалганын жаңы эле үйрөнүп жаткан болсоңуз, анда сиз консилерди каштын башталыш жагынан эмес, бир аз ортолотуп алып жана эки жакка жайып жасашыңызды сунуш кыламын. Мына достор, биз консилерди коюп алдык. Эми биз макияждын маңызы болгон бул хайлайтерге өтсөк болот. Хайлайтерди болсо дал ушул жерге атайын парпайган кистин жардамы менен коюп алабыз. Мен учурумда кист бул дагы Фаберликтен. Достор, эми биздин көзүбүз макияжга даяр болуп калды. Смоки айстын фундаментин дал ушул колумдагы Фаберликтин кара каялынан баштайбыз. Бул аябай сонун, жеңил коюлат, жумшак коюлат. Албетте биз жээктерин жайып, атайын синтетикалык кист менен жайып алабыз. Андан соң көзүбүзгө дал борборуна биз Tarte's Pro аттуу палетканын кара түсүн коюп алабыз. Биз коюп жатканда ургулоо жолу менен коюшубуз керек. Себеби дегенде ургулоо жолу менен койгондо биздин көзүбүзгө асты жагына боектор түшүп калбайт. Эгерде биз шваб кое турган болсок, эки жакка коюп жылдырып кое турган болсок, анда биз каялды жылдырып салышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда биздин көзүбүздүн асты жактарына дагы түшүп калышы мүмкүн. Достор, жээгине көп чыгарбайбыз, анткени бизде кийинки түстү коюшубуз керек болот жана кара түстү бир аз жумшартып жана кийинки түстү коюшубуз керек болот. Менде кийинки түс бул өтө карамтылуураак сыя түсү. Же болбосо баклажандын түсүн алган түс менен биз кара түстү жумшартабыз дагы, бир аз дагы жээктерине жайып чыгарабыз. Биз кыргыз тилине которуп алганда смоки айс көбүрөөк түтөгөн көздөр болуп которулуп калат. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча түтөттүрүш үчүн жеңил өтүү болуш керек. Орусча айтканда легкий переход болуш керек. Жакшыраак жайып чыгышыбыз керек болот.
Албетте бизде кийинки кадам бул көзүбүздүн астыңкы кабатын кара түс менен боеп алуу. Кара түстү жумшартыш үчүн биз сыя түстү колдонгон болчок. Азыр бул жерде монтаж кылып жатканда коюп жаткан жерим кыркылып кетиптир. Макияжыбыз андан дагы сонун болуш үчүн биз инглоттун пигментин алдык дагы көзүбүздүн ички бурчунан баштап борборду карай боеп жатабыз. Көбүнчө мына башталыш жагына көбүрөөк коебуз дагы пигментти, бара бара жеңил өтүү болуш үчүн ушундай өзүңүздөр көргөндөй ыкма менен жайып салабыз. Достор, биздин көзүбүздө макияжыбыз даана дагы жакшыраак көрүнүш үчүн кара калемди алабыз дагы көзүбүздүн астыңкы кабатын бир аз боеп коебуз. Акыркы кадамдардын бири бул ар дайым бизде макияждын көркүн ачып келе жаткан бул бизде подводка. Подводканын жардамы менен биз көзүбүздүн макияжын жыйынтыктап алабыз. Макияжыбызды жыйынтыктап жатканда биз хайлайтер коюуну унутпайбыз. Хайлайтерди мына видеодо көрүп турган жерлерибизге коебуз. Жана биздин эриндерибиз бир аз көлөмдүү көрүнүп туруу үчүн биз эриндерибиздин жогорку жагына хайлайтерди коебуз. Купидончик деп коет, ошол жерге коебуз. Андан кийинки кезекти биз помадага беребиз. Помада бизде макияжыбыз смоки айс болгондуктан дал ушул сиздер көргөндөй нюд түсү болушу абзел. Достор, эгерде сиздерге видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Жана суроолоруңуздар болсо, албетте ой пикирлериңиздерди жана суроолоруңуздарды жазыңыздар. Жана каналыма каттала элек болсоңуздар, каналыма катталып, кийинки видеону өткөрүп жибербеш үчүн оң жактагы коңгуроону басып коюңуздар. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Кийинки видеолордо жолукканга чейин саламатта калыңыздар.